Каракулжанын эки командасы менен биринчи күнү Каракулжан ынтымак командасы менен 2 гол салган. Андан эртеси Бүркүт командасы менен үчүнчү таймда катар 6 гол салып, жетекчиге жаап алып, Assalamu alaikum жигиттер, көкбөрү көрмандары. Мынакей азыр биз бир өзгөчө аргымак менен таанышабыз. Кудай буйрса, ушул кечеги турнирде азыр Ошто болуп аткан өтмө кубокту өтө мыкты оюндарды көрсөттү. Азыр балбан менен, ат менен таанышабыз. Ильяс, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсызбы? Жакшы. Өзүң кандайсың? Жакшы. Ильяс, ушул ат жөнүндө бир башында бир кыскача бөлүшсөң, кандай болду бул? Кантип командага келип калды булар? Бул ат айылда өзүбүздүн наказын атыбыз эле. Анан ошо Кара Суу районунан команда түптөй издеп, жетекчибиз Данияр ака ошо сүйлөшүп мага алып берген. Атты азыр өзүм колумда өзүм карап өзүм чабам. Ошондо бул каяктан келди? Бул Кыргызстандан ичинде келе атып ошондо? Же башка жактан келген? Түгү кайсыл жактан келген билбейм, бирок Кыргызстандан эле келген бизге, подаркага келген болчу. Анан өзүм ошо аламанга чабып жүрүп, жетекчибизге жаап калып, жетекчим кайра өзүм алып берген. Биринчи аламанга ойногон ба? Биринчи аламанга алып келип ойношкон. Андан кийин Норуз турниринде ушу Ошко төлөй күнгө келип, Каракулжанын эки командасы менен ойноп, биринчи күнү Каракулжан ынтымак командасы менен 2 гол салгам. Андан эртеси Бүркүт командасы менен ойноп, үчүнчү таймда катар 6 гол салып ойногондон анан жетекчибизге жаап алып, жетекчим алып берген, Данияр ака. Анан негизи эле могул азыр кечеги оюнда дагы көрдүк. Аттын күлүктүгү дагы күлүк экен, ылдам экен. Кандай мону өзүң атты башкарып атканда үлгүрүп атасыңбы жерден алганга? Ооба, ат экөөбүз почти 4 жылдан бери ойнойбуз. Ат экөөбүз бири-бирибизге аябай көнүп калганбыз. Камчы урбайм, толукка добуш менен. Үн бергенде кетет. Үн бергенде кетет. Өзүнүн сырлары бар. Башка оюнчулар менче жүгүрбөй коет, ошондой адаты бар. Кече моякта сен баягы булит салгандабы, кайсыл беркиде жыгылып калды. Карматпай жүрдү го? Жакын бир 10 минуттай. Ооба. Башка кишиге карматпайбы? Жок, ат келе айтканда өзүн аябай алып качат. Уже улак түшкөн ат башкача болуп калат да. Уже сезгенип, аттан качып ойноп, ордунда тура албай калат ат. Ушундай адаттары бар. Жакшы. Демек 4 жылдан бери өзүң колуңда экен да ат? 4 жылдан бери өзүм колумда. Өзүң карайсың үйдө? Өзүм карайм. Өзүм карап, өзүм багып. Атам багып берет, мен минип суутам. Жакшы. Ильяс, анан мени дагы таң калтырганы ушундай өзүң мугалим экенсиң, улактагы тартып калыптырсың. Эми кесип деген баары бир кесип. Улак деген эми биздин улуттук мурасы, өзүбүздүн оюн. Кантип улакка кызыгып калдың же жашыңан бери эле? Мен кичинекеймен эс тарткандан бери атам өзү чоң улакчы болгон, Камал деп. Ошо артына мингизип алып, улак ачканда алдына отургузуп алып, чаптырып ойнотчу эле. Ошодон кийин эле улакка кызыгып, каныбызда бар улак чапкан. Чоң атам улак чабып жүргөн полбон болгон. Азыр өзүңөрдүн мектепте мугалим? Номер 12-30 Задыр орто мектебинде иштейм. Дене тарбия мугалимимин. Дене тарбия. Спорттомуз. Жакшы экен. Мындай чанда кездешет да, мугалим болуп анан улак тарткан жигиттерчи. Эми бул деле бунун эч жаман жагы жок, конечно, бул өтө сонун. Анан негизи эле Кудай буйрса, аттын келечегин кандай көрүп атасың? Мисалы, азыр бизде жогорку республикалык деңгээлде лигалар бар, башка жактан сунуштар, атты сурагандар болгон жокпу? Ат
атты сурагандар болду, ошо таластык ынтымагын арганда таластыктар аябай кызыккан. Атты калтыр, сат дегенде унаа койгонмун. Өзүм чабып ойнойм деп. Андан кийин уру калабыз деп таластыктар келди. Ага да ынаган эмесмин. Эми Бишкекке чакырып атат. 9 майда оюн болсо кел деп. Толук сүйлөшө элекпиз. Ошондо лигага кайсы командаларга сунуш болду? Биринчи ак жол келечекке айткан болчу. Андан кийин состав толуп калды дедим, майли дедим, азыр ошо Бишкектин Көкжал командасына чакырып атышат. Ат менен. Ат менен. Эгерде сүйлөшүүлөр оңунан чыгып калсанда 9 майда ойноп калышы мүмкүн экен да. Буйруса. Буйруп калса барабыз. Бул жакта кече жигиттерден да угуп калдым. Жогорку лигадан дагы, Алатоо командасынан дагы сураган экен. Ал кандай болуп калды? Алатоо командасынан чакыруу болду, ошо жетекчиси болом деп Замир ака чалган болчу. Анан Замир ака экөөбүз сүйлөшүп, аттын өзүн сураганда. Аттын ээси Данияр ака көнгөн эмес, барсаң ат менен өзүң барасың, ал жакта ат иштете албайт дегенден. Замир ака унчукпай эле калганбыз, келише албай калдык. Анан кийин кечегиде бул жерде февралдан кийин оюнда Замир ака дагы чакырды. Ал жака жөнөтпөй атат. Ошондо кыскасы ат адам 100% адам тандайт экен да. Ат аябай акылдуу. Айылда дагы мындай талтардан чуук сындыр урайын десең талга барбайт, мени урат деген чуук сындыртпайт. Аябай жоош. Кече Ильяс жана булит болгондо атың дээрлик жетип барды. Атың булит болгондочу, баягы кара суу эки командамыз менен булит ырыктадыңарбы? Ооба. Атың жетип барды. Анан сен өзүңө ишенип калдың окшойт ал жерде. Себеби анын аты бияка беркип кетти да, улакты кармаган жоксуң да. Анын аты качып кеттиби, кандай болду? Мен жетем деп эле келаткан болчумун, негизи атка ишенгенмин. Ал ат кубалаганда кыйла эле артта калып кетти. Мен 100% эле аны сала албайт деп эле келген болчумун. Ал атка добуш берип кыйкырып бергенде ал качып жүрдү, бул тайгазанды көрүп тетирип бул салып берди. Эгер ал түзгегенде көтүнөн келип кармап калчу болсун. Сен өзүң салганда деле өтө катуу келди, бирок казанга деле токтойт экен, а? Тайгазанга жакшы сайып берет, бир шанс берет. Өтө скоростьтой келгенде келип бир токтоп туруп ат качып берет, бирок бир шанс берет да. Ошондой. Бул эме 23-үндө дагы Золотой голду ушул менен ургам. Ошондо дагы аябай катуу скорость менен бар, бир шанс берген, ошондо салып калгам. Жакшы оюн көргөзүп берген. Жаныбар эң чечкиндүү учурларда жооп ишке жарап атыптыр да. Ишеничибиз ушудай болуп калат акыркы оюндарда, финалдарда. Жакшы. Эми Ильяс азыр жерден бир дагы баланын мингенин көргөн жокмун да, алмашыпчы. Ошондо бул эми кандай? Ат сен постоянно сен караганың үчүн сага көнүп калганбы, же бул чындап эле адам балбан тандаганданбы ат? Буну менен башка бир-эки бала чабыптыр мен Москвага кеткенде. Ошо алгандан кийин ээси чакырды, кайра атты эч ким иштете албайт атат, кел дегенден. Ошо көчмөндөргө келгенмин. Ош шаардын атынан барып ойноп келгенбиз. Ошондо кайра өзүмө жүгүргөн. Анан ошо бир эле саңа жүгүрөт экен ат. Сеники эле болсун деп жетекчибиз айткан, ошодон бери эле өзүмө алган. Башка оюндарда башка балдарга деле берем, айылдалар бир чабып көргүлө мен деп берсем такыр чуркоого коет. Аты унабайт. Анда сен 100% таанып калыптыр да. Экөөбүз аябай сүйлөшкөн жагат атыма. Кадимкидей да. Кадимкидей. Алыстан кыйкырсам мени карап кыйкырып, аябай мен менен жакын ойнойт. Ошондой жакшы. Жакшы. Анан мисалы улактарда жыгылып арка берип коюп ат качып кеткенде башкаларга вообще карматпайт экен, а? Ооба, ошо жат адамга карматпайт, өзүм айылда деле качырып жүргөндө бээлерге барып, эме болгондо так деп эле карып, жүгүрүп барып эле кармап алам, эч мени качпайт. Сага гана карматат. Карматат. Көбүнчө үйгө качып келет. Жем жегенде. Талаларда бошонуп кеткенде качпайт анча. Жакшы. Анда ийгилик Ильяс. Рахмат сиздерге да. Насип кылып калса, ошо лигадагы оюндардан көрүп калабыз. Кудай буйруса. Кудай буйруса. Баарынын
арманы ғой көкбөрі үшінші. Sizlerge daha çok rahmat. İşinizlerge ilgilik. Барекелді. Чабуга чыкты. Коргоп калабы же аутка чыгып кетеби? Неймарды өзүңүздөр билесиздер. Ой, бия качып кеткен экен улак. Жалгыз баратат жигиттер. Мынакей жалгыз баратат. Кара суу району. Азыр аутка өзүнүн казанына чыкты. Азыр улакты мыктылап туруп, такымдап туруп. Азыр чабуулга чыгат. Эгер ат мыкты болсо жетип барат. Кетти мынакей. Ай, жануар ат мыкты экен. Ат мыкты экен. Эми бул жактан коргоочулар шанс түзүп берсе, салым салып кетет. Салым. Баракелде. Эсеп сандары 1-1 жигиттер. Карасуу командасынан Неймар менен Ильяс. Неймар деген аргамак экен бул. 9-нчу минутта эсепти теңеп кетти. Эсеп 1-1, эки команданын тең. Аракеттери күчтүү.